Саламатсыздар, урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар, кадырлуу кесиптештер. Биринчиден, Ачырөк айым сиздерге чоң ыраазычылык. Тетиги Баткенден бери келип алып, аябай оорчундуу маселени көтөрдүңүз да. Туура кайрылуу болуп атат. Бул парламентке дагы жалпы мен ойлойм, бул жерде отурган баардык айымдарга мындай тиешелүү айтылган маселе болуп атат да. Бүгүн биз бул залда Кыргызстандагы аялдардын кыймылынын 100 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында чогулуп жатабыз. Бул жөн гана дата эмес. Бул коомдун багытын өзгөрткөн, үнүн көтөргөн, өзгөрүүнү баштаган кыргыз аялдарына арналган салтанаттуу күн. Бул трибунага мен депутат катары гана эмес, сиздердин санаалашыңыз, курбуңуз катары чыгып жатам. Ар бир айымдын баскан жолу өзгөчө тагдыр. Ар бир тандоо, кесип, чечим бул кайраттуулуктун үлгүсү. Аял билимдүү болсо улут өнүгөт деген сөзгө кошулам. Демек аялдарга мүмкүнчүлүк берүү бул келечекке инвестиция. Себеби аял билимдүү болсо бала тарбия көрөт, үй бүлө өнүгөт, коом өзгөрөт, өлкө өсөт. Ааламга жол айылдан башталат. Кыргызстандын аялдарынын 65% элет жеринде жашайт. Алар эски инфраструктура, суу жетишсиздиги, билимге жана саламаттыкка жетүү кыйынчылыгы, ушул сыяктуу шарттарда жашап, күн сайын кайрат менен аракет кылып келишет. Аялдар үй тиричилигине, камкордукка көп убакыт сарптап, эмгек рыногунан четтеп калышат. Жерге ээлик кылууда да тоскоолдуктар бар. Буну баардыгыбыз билебиз да. Мунун баары теңдикке жетүү жолундагы чыныгы тоскоолдуктар. Ошол эле учурда аялдар айыл чарбасында, ишкердикте, мугалимдикте, саламаттык сактоодо, мамлекеттик жана коомдук кызматтарда иштеп, өлкөнүн экономикасына жана социалдык турмушуна зор салым кошуп келишет. Аял мамлекеттин тиреги, аял коомдун жүзү, аял өзгөрүүнүн башаты. Гендердик теңдикке жетүү үчүн билим, укук коргоо, экономикалык мүмкүнчүлүктөр зарыл. Бирок эң негизгиси эски көз караштарды өзгөртүү керек. Себеби бүгүнкү аял жөн гана үйдүн кожойкеси эмес. Ал саясатчы, окумуштуу, бул жерде агайыбыз айтып кетпедиби жаңы эле, окумуштуу, ишкер, коомдук лидер. Кыргыз Республикасынын тарыхында аялдар жетекчи кызматта ийгиликтүү иштеген губернатор, президентибиз да болду. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир дагы мэр кызыбыз жок, губернатор кызыбыз жок, аким кызыбыз жок. Бир жагы ошондой маселе болсо, экинчи жагында мында биз токтобой иштей турган багыт бар экен да. Биз, депутаттар, бул багытта мыйзамдык жана практикалык чараларды көрүп жатабыз. Алардын бири парламентке кирген жаңы шайлоо мыйзамы. Ага ылайык 90 депутаттын ичинен 30тан кем эмес орун аялдар үчүн каралган. Мен ойлойм, бул квота эмес, бул адилеттүүлүк. Бул коомдун жүзүн парламентке чагылдыруу. Анткени аял бар жерде тең салмак, жоопкерчилик, камкордук, адамгерчиликтүү мамиле болот. Жашоонун чыныгы көйгөйлөрүн аялдар гана жакшы билет. Саясаттагы бир да айымдын жолу оңой болгон эмес. Эркектер менен тең таймашка чыккан аял сынга кабылат. Көп учурда кемсинтүүгө туш болот, туурабы? Бирок Кыргызстандын аялдары сынбайт. Алар ишенген адамдарга таянып, күчүн жоготпой, алдыга карай кадам шилтешет. Ар бир жетишкендик өзүнүн кайраты, бирок артында ишеним көрсөткөн аялдар, достор, өнөктөштөр турат. Мен да бүгүн ушул трибунада сиздерге окшогон аялдардын арасында сиздер да барсыздар, ишенимиңиздердин аркасында бүгүн турам. Ар бир айым өз жолун жарата алат. Аялдар бири-бирин колдосо, мамлекет өзгөрөт. Кубаналы, дем берели, ийгилигибиз менен бөлүшөлү, урматтуу айымдар. Бизден кийинки муун үчүн биз жоопкерчиликтүү болуш керекпиз. Кийинки кыздар саясатта, экономикада, коомдо өз ордун табышы үчүн биз бүгүн иш алып бара жатабыз. Алар коопсуз, таза, колдоочу чөйрөдө чоңоюшу үчүн биз бүгүн мисал болуш керекпиз. Бүгүнкү иш-чараны угуп отурган, тетиги алыскы жерде отурган бир кыз мүмкүн менин да колуман келер. Мен да депутат, мен да министр, мен да аким, мен да ишкер, мен да коомду өзгөрткөн илимпоз боло алам деп бир чоң ишенимге ээ болот. Ар бир айым бул тарыхтын бир бөлүгү. Биз биринчи да эмеспиз, бирок акыркы да эмеспиз. Бүгүнкү күндө жол ачкан, үлгүлүү муундан болгонго аракет кылыш керекпиз. Жолду кең кылып, кийинкилерге мүмкүнчүлүк калтырганга себепкер бололу, урматтуу айымдар.
Ошону менен бирге бизди колдогон мырзаларыбызга да ыраазычылык билдиргим келет. Кызын ойлогон эл өлбөйт, аялын колдогон мамлекет өнүгөт дегенге ишенем. Жубайын, энесин, кызын, карындашын колдогон, алардын үнүн уккан, алардын ордун тааныган эркектерге таазим. Айрыкча аялдардын парламенттеги ордун 30га жеткирүү боюнча демилгечи болуп, инициатор болуп ошол маселени көтөрүп, парламентке ушул мыйзамдап келген, колдоп келген эркек кесиптештериме чоң ыраазычылык билдирем. Силерге чоң рахмат, урматтуу мырзалар. Бул чыныгы өнөктөштүк, бул мамлекетчил, ой жүгүртүү, акылмандык. Урматтуу айымдар, биздин үн өзгөрүүнү баштайт. Биздин чечим келечекти аныктайт. Аялдар үнүн кошсо, эл үнүн кошот. Аялдар чечим кабыл алса, өлкө өзгөрөт, өлкө өсөт. Кыргызстандын ар бир бурчунун өзгөртө турган күч бириндикте болот. Урматтуу айымдар, бар болуңуздар, бирик болуңуздар, бири-бириңиздерди колдоп туруңуздар деп чакырып кетет элем. Рахмат.